Пайгамбарлар баяны. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталган. Абдул Хаким Санжар, Сейитбек Идрисов. Азирети Зулкифил пайгамбар, ага Алла Тааланын саламы болсун. Теги жана ысымы Азирети Зулкифил алейхиссалам Азирети Алиясанын агасынын уулу болчу. Ал Азирети Аюб пайгамбардын уулу болгон деген баяндамаларда бар. Пайгамбар болуп болбогону так эмес. Бирок аалымдардын көпчүлүгү пайгамбар экенин айтып келишкен. Негизинен аты Бишир, лакабаты Кифил болгон. Азирети Алияса пайгамбардан кийин сабырдуулук менен диндеги буйруктарды, тыюу салынган нерселерден тыйылууну, Исраил уулдарына эскертүүнү өз мойнуна алып, бардык пайгамбарлар сыяктуу чын ыхластан көпчүлүк милдеттерди өтөгөндүктөн жана албан соопторго эгедер болгондуктан Зул Кифил деген наамга арзыган. Араб тилинде зу деген сөз бир нерсеге ээлик кылуу, ээ болуу дегенди билдирет. Кифил сөзү болсо үлүш, кепилдик, насип, бир нерсенин эки эсеси, буйрук деген маанилерди туюндурат. Бул лакап дүйнөлүк байлыктар үчүн эмес, Азирети Биширдин жогору сапаттарын жана акыреттеги бийик даражасын белгилөө максатында берилген. Мен кепил болом. Алла Тааланын Исраил уулдарына жиберилген пайгамбарларынын бири Азирети Алияса алейхиссалам көз жумаарга чукул Алла Таала рухун ала турганын вахий кылып билдирип, мал мүлкүңдү Исраил уулдарынан түнү менен ибадат кылып намаз окуган, күндүзү орозо туткан жана эл ичинде ачууланбай кызмат кыла турган бирөөнө бер деп буйрат. Пайгамбар Алла Тааланын бул буйругун Исраил уулдарына билдирет. Ошондо алардын арасынан бир жаш жигит туруп, бул ишке кепилдик кылып, аткарууну өз мойнума алайын дейт. Пайгамбар ал жигитке, бул коомдун арасында сенден чоңдор бар, сен олтур дейт. Андан кийин жанагы өтүнүчүн коомуна дагы айтат. Ошондо баягы жаш жигит кайрадан мен кепил болом дейт. Үчүнчү жолу дагы кайталаганда ошол эле жигит ордунан турат. Ушундан улам Азирети Алияса аны ордуна халифа кылып тайындайт. Ошол жигит Азирети Бишир алейхиссалам эле. Алланын тандалган пенделери, эй Мухаммад, Исмаил, Алияса, Юша пайгамбар жана Зулкифилди эстегин. Бардыгы жакшы кишилерден болгон. Исмаилди, Идристи жана Зулкифилди эстегин. Бардыгы сабыр кылуучу заттардан эле. Биз аларды өз ырайымыбыз менен бейишибизге киргиздик. Чындыгында алар салих, ыхласман заттардан болушкан. Шайтандын азгырыгы. Бул жигит өзүнө берилген вазыйпасын кемчиликсиз аткарууга аракеттенип атканда, Иблис алейхиланы аны түрдүү айламалдар менен азгырат. Бирок ал шайтандын азгырыгына алданбай, өз мойнуна алган вазыйпасын кемчиликсиз иш жүзүнө ашырат. Ал Азирети Муса алейхиссалам, Муса пайгамбардын дининдеги буйруктары менен тыюуларын инсандарга жеткирет. Ошондуктан Алла Таалага көп шүгүр келтирет. Таблих вазыйпасын адилеттүүлүк менен аткаргандан кийин Шам аймагындагы бир шаарда 75 жашында дүйнөдөн кайтат. Пайгамбарлар баяны. Эгерде бул видео жаккан болсо, башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыздар.